Журналисттер үчүн президенттик Мейкин сыйлыгын тапшыруу аземи. YouTube блогер Дооронбек Адаханов. Бул жака келип калганымдан кантип келип калдым. Бизде мындай болду. Мен буга чейин жогоруда Москвада иштеп келдим, Россияда. 10 жылдар ал жакта иштедим. Именно кухня багытында, суши ал жакта популярный болчу ошол кезде. Ошол багытта иштедим. Анан ал жерден иштеп жүргөндөн кийин менде ушундай азыр элестетип көрсөм ушундай коркпогон бир герой экен. Эмне дегенде мен чөнтөдө бир деген жок ушу бизнести баштаганбыз. Моунча кагаз берет деди. Кол койбогула, окугула биринчи жакшылап. Ал жерде жазылып турат. Өзүңдүн иктиярың менен чыгып атасың жумушта деген кагаз ошо кол койбо деди. Гүлдөрдүн бардыгын максимально Голландиядан алып келген аракет кылабыз. Жете эле сонун кандай, Ошол пион, гортензияларды бул жактан табыш өтө кыйын. Бирөөгө жагыш үчүн аябай иш кылдык. Бирөөнүн бир жактарын тазалап. Жаңы ачып аткан жердин топурагы чаңын айнегине чейин 24 саат иштедим ошол. Арбаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен мекендештер долбоору жана мен Дооронбек Адаханов. Бүгүн биз Түндүк Кипр өлкөсүнө келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Арсланбек Шакиев болмокчу. Кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Шакиев Арслан Талайбекович 1992 жылы 12 сентябрда Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунун Аксу айылында төрөлгөн. Атасы мал чарбачылыгы менен алектенет, апасы маданият тармагында эмгектенет. 2010 жылы Осмонбеков атындагы орто мектебин бүтүргөн, кесиби боюнча инженер-электрик. 2018 жылга чейин Орусияда мигрант болуп жүргөн. 2018 жылы Түндүк Кипрге да мигрант катары келген. 2020 жылга чейин туризм тармагында мейманканада эмгектенген, учурда жеке гүл дүкөн иштетип, өзүн бизнес тармагында сынап жатат. Үй бүлөлүү бир кыздын атасы. Ассаламу алейкум, Доорон мырза. Хош келдиңиз. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүз денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Атайын мекендештер долбоору Кыргызстандан Кипр өлкөсүнө келип, биздин мекендештерди ийгиликтери жөнүндө тарталы деп келдик. Биз аябай кубанычтабыз сизди көргөнүбүздөн. Анан ушундай гүл салонун ачканыңызды укканбыз. Бүгүн сиз менен маектешели. Кош келипсиз, Доорон мырза. Буйруңуз. Доорон байке, биздин цветочный магазинге кош келипсиздер. Биринчиден ушул биздин форматтагы нерселерди биринчи тааныштырып өтөйм магазинде. Бул жакта өзүңүз көргөндөй эле кара деревянный материалдан жасалган сувенирлер, вазалар, анан кийин свечалар, коробкалар турат. Ошондой эле бизде келүү шариктерде ассортименттер бул жакта турат. Бул жактан үйлөбүз, бул жактан баардык нерсе ушул жактан оформление кылынат. Ошондой эле бул жак витрина. Биздин командабыз профессиональный флористка Кыргызстандан келген. Гаухар, Эркайым. Саламатсыздарбы? Эртең баягы майрамга туш келип калыптыр да. Эртең деген бул жакта баягы биздин Кыргызстанда дин матери деп коет го. Эртең бул жакта апалардын, энелердин күнү экен. Ошого азыр максимально готовканы кылып атабыз. Буюрса эртең майрамды бир жакшы бир деңгээлде өткөрөлү деп. Сонун. Ушул жакта биздин свежий гүлдөрүбүз ушул жакта турат. Өзүнчө бир катталган. Конечно, бул. Ох ты, бул холодильник турбу, бул холодильник. Өзүнүн немеси менен жасалган стекло немеси. Айнеги буларда тердетпей турган айнектер, профессионалдуу холодильниктер коюлган, гүлдүн ассортименттери. Гүлдөрдүн бардыгын максимально Голландиядан алып келген аракет кылабыз, мисалы үчүн. Жете эле сонун кандай, Ошол пион, гортензияларды бул жактан табыш өтө кыйын. Сонун. Арслан мырза, негизи эле биринчи суроом мындай болсун. Кантип Кипрга келип калдыңыз? Анан өзүңүз кайсы жердин кулуну болосуз? Мен Жалал Абад областынын Аксы районунун Аксу айыл өкмөтүнүн кулунумун. 1992 жылы төрөлгөм. Азыр 33 жаштамын. Бул жака келип калганымдан кантип келип калдым? Бизде мындай болду. Мен буга чейин жогоруда Москвада иштеп келдим, Россияда. 10 жылдар ал жакта иштедим. Именно кухня багытында, суши ал жакта популярный болчу ошол кезде. Ошол багытта иштедим. Анан ал жерден иштеп жүргөндөн кийин менде ушундай азыр элестетип көрсөм ушундай коркпогон бир герой экен. Эмне дегенде мени 2014 жылы депорт кылып салган Россияданчы. Ал жакта деген өзүңүздөр билесиздер, баягы ар документтин суроого толгондон кийин пересекание границы кылыш керек. Мен пересекание границы кылбаганым үчүн мени депорт кылып салышкан. Депорт кылып салышты дагы. Мен 2014 Кыргызстанга келдим. 2014 Кыргызстанга келдим да документти алмаштырдым, паспортты. Атам айтты, балам деди, элдин малдары
документтерин аштырып эле кетип атат. Мен сеникинди алмаштырып берейин, сен да бир аракет кылып көр. Балким насип болсо кетип каласың деди. Анан ошентип паспортду алмаштырдым. Бизде ал кести деген неме болчу да, уулуу болуп жазылчу го. Мен ОФК алмаштырдым, баардык документтердин баарын бүтүрдүм, көлүктөрдү алмаштырдым. Анан Россияга кирип кеттим, территориясынчы. Автобус менен кеттик, границага барганда границадан эле мен эч кандай нерсени караган эле жок, базадан эле чыккан жок, кой берди, кирип кеттик. Ошентип ал жакта 3 жыл жүрдүм. 2014 депорт кылган 5 жылга. Мен документимди алмаштырып 2015 кайра кирип кеттим. 3 жылдан кайра мени кармап депорт кылып салышты. Пересекание граница кылам деп аткан ошол кезде мени тигил жактан базадан чыгып калды дагы, киргизбей коюшту кайра. А мен эмне кылам? Границада турдум, Казакстандын границасында, Кыргызстандан келген фураларды күттүм, номерлери чыгып калып болсо кетип калайын. Ошентип Бишкекке келдим. Сен анан Бишкекке келип алгандан кийин классташ балдардын бар жоролору Бишкекте да. Анан кийин бирөөсүнө чалдым, доске мен келип калдым Бишкекке, каяктасыңар? Бир квартира бар, бар классташ балдар жатат, 5-6 10 бала. Анан эле эмне тири чыгып атасың? Ким каякта иштеп атат деп сурап, анан айтып калды. Мен Кипрга кетип атам, түндүк Кипрга. Ооба. Желание болсо кеттик. 2 классташ балам ошентип калды. Анан кое турла мен биринчи үйдөгүлөр менен сүйлөшүп көрөйүн дедим. Үйдөгүлөргө чалдым. Ата дедим, азыр айылга барсам эмне жумуш кылам? Үйлөнүшүм керек. Үй жок. Эмне кылам? Атам айтты, балам, Кипрга кетсең макулганда мен уруксатын бердим, кетер. Анан классташ балдар менен себеп болуп, мына түндүк Кипрга келип калдык. Мен түндүк Кипр десе, остров десе, мен башкача фантазия менен келген бул жаккачы. Аэропорттон келе атабыз, көз немеден каратабыз да, немесиненчи, айнегинен. Чөйүл эле көрүнүп келатат. Деңиздин үстүндө баягы толкун болгон сайын агарып калат экен да, башкача эле болуп келатат. Ошентип анан Кипрга келип калдык. Контракт менен отельге кирдик. Мынакей Акапулько деген 5 жылдыздын отельге, основной биз үчүн школа болуп калды ал жер. Ошол жерге келдик, 2 жыл ошол жерде иштедим. Туризм багытында деп коет. Ал жерде эмне жумуш кылдым? Ал жерде бармен болуп иштедик. Бармен болуп иштедик, биз самолеттен түштүк, келдик, келгенде эле баягы военкоматка баргандагыдай эле кылып эшикке тизип койду, эшикте турабыз, катардан тизип алган, чачтарыбыз алынган. Турабыз ошол жерде, анан кийин кыргыздар чыкты, жакшы ошол жерде жамаат бар экен, ошолор чыкты, тосуп алды. Бөлүп атат баягы балдарды, сен бияка деле. Анан бир-эки классташ балабыз бир аз жоошурак, биз экөөбүз калып калдык. Анан тигил айтат, доске деди, тура экөөбүз туруп, анан бир түрк келди да, бизди көрсө жайгаштырып аткан экен, мест алганчы. Анан баягы тааныштары болгондор, тааныштарын тартып кетип атат, экөөбүз эле калып калдык. Анан бир түрк чыкты да, экөө кел деди. Анан алып кирип өзүнүн комнатасына жайгаштырды, ошол жерде жайгаштырды. Бирок ошол түрк менен мен отелден чыкканга чейин ошолор ошо түрк жамааты менен чогуу жашадык. Бир немеде, общежитияда. Ошондо отелге кирдик, отелде туризм, отелге барганда да өзүнчө бир история бар экен. Баягы бул жакка баягы иштеш үчүн келип аткандар болсо, бул да болсо бир жаңылык бар. Шок болбой эле болсун бул ситуация, ачыгын айтканда. Отдел кадрга барабыз, баарыбыз топтолуп отдел кадрга бардык. Жаңы келгенде 5-6 киши келгенбиз да. Турабыз, колду монтип, баягы билбеген жер, чоочун жер эмне кандай болот, билбейсиң да. Турсак эле баягы чек тандагы кылып эле, сен бул жакка барасың, сен бул жакка барасың, бизди тандап койду. Анан ошентип мен барга түшүп калдым. Барга барсак, бар департаментине түшүп калдык. Бар департаментине бардык, ошол жерде иштедик. Ал жерде кыргыздар бар экен эле, байкеш эмеспи? Ал кезде биз $300-400 айлык алчубуз, $300-400 айлык алчубуз, бирок 12 саат иштечүбүз. Бизди бул жакка жөнөтүп аткан байкелер 8 саат иштейсиңер, калган дополнительный иштегениңерди төлөп берет деген. Ушундай маалымат берип, биз ал нерсеге өзүбүз кол коюп анан келгенбиз да. Бирок 8 саат иштеген жокпуз. Сезонда келип калдык. 3-4 миң отель туристти кабыл алган жер. Анан кийин бизди аябай иштетти, ачыгын айтканда. Баягы алган акчабыздан да көп менет бердик ал жерге. Анан мондай баскеттер болот ал жерде. Бардык стакандарды салып коюшат. Мен только стакан ташыйм. Башка жумуш кылбайт. Потому что баягы любой эле багат карасаңыз, адам төрөлгөндө эле сразу басып кетпейт го. Ал жакта да ошондой эле бармен болуш үчүн биринчи стакан ташыганды үйрөнүш керек, стакан арчыганды үйрөнүш керек экен. Баягы баскеттин ичинде салып, баскеттер менен 4-3 эле жер бар, стакандардын размерлерине жараша. Ошол жердеги стакандарды алып 12 саат иштетилик. 12 саат иштеп, могу тырнактын могу жерлери оюлуп кетет эле. Ал стакан ичинен суулар агып, могу жактан могу жакка чейин кечки амал келип туруп, мындай ачып туруп неме кылсаңыз, аябай башкача бир жыт чыкчу. Үйгө келесиз, душ аласыз, кайра эртең менен жумушка. Ошентип ошол жерде пандемияга чейин 2 жыл убактыбызды өткөрдүк. Жаман болсо да ошол жерде нан иштедик, тузун жедик. Көптөгөн достор менен тааныштык, көптөгөн адамдарды көрдүк, көптөгөн улутту көрдүк. Мен деле негирлер менен, пакистандар менен ачыгын айтканда биринчи жолу иштештим. Бирок аябай кандайсың, чоң опыт болду. Бизди
Арслан буну кыл десе кылып жүрчү да. Өзүбүздүн укугубузду коргой албайт экенбиз. Чет жакка чыккан жарандарга да айтат элем, өзүңөрдүн укугуңарды коргой билгиле. Мисалы силерди унижать этип атса, прав, ал не прав болсо да өзүңөр немеңер там, потому что андай кыла албасак биз тейленип калат экенбиз көп жердечи. Анан пандемиядан кийин баягы косяк кылган өзүнүн кандай десем, тарабын көп колдогон, укугун көп колдогон адамдардын баарын жумуштан чыгып, ошолордун арасында мен делешип калдым. Санжар Эдилов деген двукратный греко-римский күрөш боюнча чемпион болуп жүргөн бала экөөбүз калып калдык. Анан экөөбүз ошол менен мурун салам алейкум, алейкум салам, чоң да ал жер, чоң общежитие, чоң эле багыт, бирок чоң иштейбиз. Анан ошентип экөөбүздүн мамилебиз жакшы болуп калды. Андан кийин биз пандемиядан чыгаргандан кийин экөөбүз эмне кылабыз? Жумуштан чыгаргандан кийинчи байке биздин визаларыбыз бар го, визаларды дагы жок кылат. 40 күн убактыңыз бар, 40 күн ичинде же чыгып кетесиз, же болбосо башка бир жерге жумушка жерлешип калышыңыз керек. 40 күн эле убакыт берди мамлекет. Анан экөөбүз эмне кылдык? Бизди ложмондон да чыгарып салган, бирок ошол жерде бир нерсени айта өтөйүн. Отелде иштеп аткандар баягы өзүбүздүн укугубузду коргой албаганыбыз үчүн биздин баягы көптөгөн акыларыбызды алар көп жеп койт экен да. Анан бизди баягы жумуштан чыгарып аткандан кийин бул жакта моундай закон бар. Түркчөсүн айтканда тазминаты деп коет. Ошол нерсе баягы кандай десем, компенсация сыяктуу болот да булчу. Биз ошол нерселерибизди билбей эле көп жерден эле неме болуп кетишtik. Анан бизге бирөөлөр да информация берип калды. Ошо Кыргызстанда Жомарт деген мырза болчу, ал ошо адвокаттык, юридикалык жактан бир информациялар бар экен. Бизге айтып калды, силер деген ушундай акчаңарды алышыңар керек. Мынча жыл иштепсиңер, мынча кылыпсыңар. Силер бул нерсени обязательно кылышыңар керек. Биз анан кийин эмне кылдык? Отдел кадрга бардык. Отдел кадрга сураштырдык. Биздин акчабыз канча? Ал бизге биринчи очередде эмне айтты? Моюнча кагаз берет деди. Кол койбогула, окугула биринчи жакшылап. Ал жерде жазылып турат. Өзүңдүн иктиярың менен чыгып атасың жумушта деген кагаз ошо кол койбо деди. Самый главный кол койбо ошол нерсеге. Потому что сен өзүң иктиярың менен чыккан жоксуң, алар сени чыгарып атат. Ошентип анан кийин биз ошол жерде туруп калдык, анан зычу кылдык, эмне үчүн мындай болуп атат деп, анан алар дагы бир нерсени басымдап келе турган нерсе, биз ошол жерде кыргыздардын жамааты топтолдук. Отдел кадрдын мүдүрүнүн жанына, мүдүр деп коет, шефин жанына кирген кезде дагы аларда моундай сөздөрдү да уктук да, булар деген мал эмес экен, булар деген законду билет экен, булар деген өзүнүн акысын билет экен, өзүнүн акысын коргой алат экен деген темалар да болду ошол жерде. Анан бизди тиги общежитиядан да куалап чыккан алышкан. Анан биз ошол жерде жамаат менен отурдук, чыгып ошол жерде сүйлөгөнмүн. Биз азыр бул жакка именно отелге ишенип келгенбиз. Ушул жерде иштейбиз, ушул жерден маң кылабыз, ушул жерден туз кылабыз деп келгенбиз. Эми азыр силер бизди жумуштан чыгаргандан аз келип, ложмондон, жатаканадан чыгарып атасыңар. Бул кылганыңар туура эмес. Дальнейшее да бул кылганыңар туура эмес. Ошентип сүйлөшүп отуруп, өзүбүздүн дартыбызды катуу сүйлөп отуруп, анда дагы алар бизге 2 жумага калганга уруксат берди. Общежитияда туура балдар бар да, жамаат, аялдар, эркектер, эжелер. Анан кийин эмне кылдык? 2 жума убакыт берди. Биз ошо 2 жуманын ичинде эмне кылыш керек? Кете тургандар камдан отат, кетиш керек. Кетпей кала тургандар уже дальнейшее аркасын карай баштадык, жумуш издей баштадык, баягы Санжар экөөбүз. Анан центрге түштүк. Ушул жактан да бир ресторанга жумушка кирдик. Ал жерде эптеп баягы көңүлүнө жагыш үчүн бизде виза аябай маселе болчу. Виза аябай маселе болду. Бирөөгө жагыш үчүн аябай иш кылдык. Бирөөнүн бир жактарын тазаладык. Жаңы ачып аткан жердин топурагы, чаңын айнегине чейин 24 саат иштедим окшойт. Ошондон биз жумушка алышты, визабызды жазышты, Кудайга шүгүр деп. Андан кийин жүрдүк, мен 2022-жылы бул жактан үйлөндүм. Келинчегим менен бул жактан тааныштым. Келинчегим бул таанышкандан кийин никебизди бул жактан өткөрдүк. Никенин биз сүннөт той деп коет го, никенин немесин өткөрүп, биякта мал сойдук. Анан ошентип эмне болуп калды? Келинчегим экөөбүз никени окуттук. Анан келинчегимди бул жакта цветочный магазинге киргиздим жумушка. Ушу биздин ылый жагыбыз эле болот. Ошол жака киргиздим. Жумушка ал жерде иштеп жүрдү. Анан өзүнүн хоббиси болчу. Кыргызстанда Азафлористте иштеген. Азафлористтин профессиональный флорист, старший флористкасы болчу. Анан ошо жумушка киргиздик. 1-2 күн өттү, 1 жума өттү, бир күн эле бирөө чыгып. Элестетип койсоңуз, сиздин келинчегиңизге бир номер чалып гүл суратса. Анан чалып тигиден суратат, тиги көрсө ал жерде иштеп жүргөндө баягы ошол жердин владелици орусча билбечү да. Орусча билбейт, англисче жок, только түркчө. А мен келинчегим түркчө жазса, орусча, мен орусча жаш. Көрсө постоянный клиенттердин немеден алып калыптыр номеринчи. Мен гүл керек болсо силерге чалып турсам болобу дегенге номерин берип коюптур. Анан ошентип эле чала калды. Гүл керек деп калды. Эмне гүл керек? Тюльпан керек. 51 штук. Все, алып дедим заказын. Алып, все, бирдеке кылабыз экөөбүз деп. Анан эмне кылабыз? Заказды алып коюңуз, оформить этип коюңуз. Гүл каяктан табабыз?
Ошо иштеген жерине келдик да ал жерден гүл алды. Гүл алганда да монтип алдым айки. Менин бир таанышымдын бирдекеси болуп атат, ошо гүл керек болуп, мага канчадан берип аласың деп ал менен бир сенаны чечтик. Үстүнө бир катын коштук дагы, тигиге жасап саттык. Анан ошентип уже заказдар арта баштады, көбөйө баштады. Заказдар көбөйө баштады. Анан бир күн эле айттым келинчеме, чото мен биякта ресторан ачайын деп аткам негизичи. Ресторан эмес, чото ойлонуп көрдүк экөөбүз. Гүл барбы русскоязычный обслуживание? Русскоязычный баягы биздин концепцияда именно биз жасагандай букеттерди бул жакта жасагандар барбы? Караштырдык, бүт жагын каралап чыктык, кезип чыктык, карап чыктык, Инстаграмдан, соцмедиалардан карап чыктык, жок эч бир жерде. Жакшы идея келди. Биринчи онлайн иштеп көрөлү дедик. Анан анда Флоренция аты жарала элек болчу. Анда онлайн флавер шоп. Инстаграм сайфасын түштүк. Телеграм кылдык, ар жерден рекламаны бере баштадык. Уже башка жерде фотолорду ала баштадык. Уурдапчы. Ал деген биз өзүбүздүн эмеге киргизе баштадык Инстаграмга. Ошентип эле с временем заказдар көбөйө баштады. Эмне кылабыз? Биз гүл табышыбыз керек. Биздин үчүн маселе болгон бул гүл болчу. Анан ушу мына гүлдөрдү саткан Кипр боюнча эки эле поставщик бар. Эки поставщиктин 2 күнүн тең бардык. Алар бизге эмне деди? Силер буну нелегальный сатып атасыңар, мен силерге гүл сата албайм, силер официальный компания болуп барат жерден учетко туруп анан келе, анан кийин экөө иштешебиз деди. Гүл бербей койду. Экөө сүт анан тиги жерде жумуштан чыгарып койдум да аны. Экөөбүз анан эмне кылабыз анан ойлондук, план кылдык. Бүйтүк цветочниктарды айланып чыктык. Ким кандай ценада берет. Анан ушу биздин үстү жагыбызда Исай деген бир түрк бар, ошо менен гүлдүн оптовый ценасын дүң баада ошол менен сүйлөштүк дагы. Алга айттык, биз сага бир жумада бир список жазып туруп, мага ушул списокто гүлдөрдү алып кел. Хорошо деди. Эми гүлдөрдү ат эми каяка коебуз? Гүлдөрдү каяка коебуз деген маселе болду. Биз 2 комнатный квартирада жашайбыз деп айки. Эскирак үй. Арендасы арзаныраак. Эми ал кезде биз баягы өтө эле бай эмеспиз, состоятельный эмеспиз. Экөөбүздүн баягы карапайым иштеп жүргөндөрбүз. Анан квартиранын чоң комнатасына диванды ташыдык, нараны диванды бошоттук. Бир комнатасын могу азыр көрүп тургансыздар эле дифриз кылдык. Кондиционер жок байке. Айнекти ачып коебуз. Ошондон ошол жакта сата баштадык. Анан эле бир күнү мен жумуштан ал кезден ательеде иштейм. Ательеден чыгып бияка кайдан келем. Жумушкачы өзүм доставка кылам, бирок жөө. Жакын жерлер болсо автобус менен бара алам, гүл жасалып секен койдон. Кана десем баягы бул нерседен түшкөн пайда аябай берекелүү болду. Аябай баалуу, даттуу болду. Анан ошентип отуруп эле бир күнү чалат жумушта жүрсөм. Тиги үйгө клиент келип атат гүлдү көргөнү. Баягы машиниктер көйүп кетти да, онлайн гүл сатып, доставка кылбагондор көйүп кетти. Анан мага чалды дагы айтып калды, клиент келген аттыр, эмне кылам? Хиджап да менин келинчегим. Кийине ал, үйүңдү ачык ал. Арак биран таза көргүсү келсе киргизип көрөсүздөр үйгө. Биздин комнатанын эшигин жаап кой. Ичине порядок кылып кой, кирип көрөсүң. Ошондо бир эки клиенттер кирип көрдү. Аябай анан кийин акырында баягы эркектик неме болгон үчүн намыстанып кеттим мен. Кой, андан көрө эмне кылалы? Андан көрө экөөбүз нелегальный болсо да бир закрытый кичинекей помещение кылалы. Анан ошол помещениянын жанына неме кылабыз? Склад кылып турабыз. Келген адамдар мындай көрө берсин ошол жерди деп. Анан ошондой кылдык. Могу биздин үстү жабызда бир эжекенин суулук салону бар болчу. Ошонун аркасында 4 метр каре болгон, 4 метр квадрат болгон жерди арендага алдык. Эжеке менен сүйлөштүк, арендасын чечтик. Анан ошол жерге могу дифриз жасаттык. Дифриз эмес, просто кондиционер эле коюп койдук. Клима, кондиционер койдук, эшигин жаптык. Анча-мынча декор-мекорлорду коюп койдук, магазин бар столдорду экинчи эл деп койдук. Жа бул столдорду эле алып келип койдук. Витринанын ичинде стол мен өзүм жасагам колум менен. Жасадык, бардыгын койдук, анан эле сата баштадык. Бирок ошентсе дагы биз баягы тигил жактан алып келген поставщиктерден албай, бул жакта поставщиктерден алчу болчук да. Бизде аябай кыйынчылык болду. Ал кезде машина жок. Машинаны мен официальный ачып калгандан кийин гана алдым. Ага чейин эч кандай машинабыз жок болчу. Доставкаларды мен күнүн ысыгына карап жөө жеткечимин. Келинчегим боюнда бар. Келинчегим ошол жактан бул жакка чейин келет, жөө. Кайра кетет. Анан уже күн ысый баштагандан эмне алат? Анан такси. Ага айттым, сен жумушка барып эле заказың чыкканда анан такси менен барып тур дедик. Бирок баягы кандай десем, башка вариант болбой калды да. Анан ошентип такси менен барып жүрдү. Анан кийин ошол аренда кылган эжеке менен бир аз ызчуу болуп кеттик. Ал эже биздин бешилер сыртка алып чыгып койду. Ошондой кыйынчылыктар болду. Кыргыз эже болсо, эшикке алып чыгып койду. Биз эшиктен жумуштан мен тиги ательде келинчем сага бияктан илактайт, тиякта бешилер сыртка чыгып, эмне деген эже.
менеджерге өзү конкретный бир дата бергем, ошол датанын ичинде мен бошотуп кой берейин, хорошо, сизге күн утура келип атсыз, макул деп. Ошентип анан кийин кыйналып жүрдүк. Анан биздин мурун ресторанда иштеген бир таанышым бар болчу, түрк. Ага чейин мындай болду байке. Экөөбүз иштеп атабыз да жумушта. Отурабыз, тамак жеп атабыз. Обедтечи. Тамак заказ экөөбүз жеп атабыз, монда столдо. Бир маалдан эле коңшу эже мени тыкылатып калды. Мен айткам, эжеке экстренный бир текшер келип калса, мага мындай звук берип коңуз, мен ушто качып кетейин депчи. Бир күнү тык экөөбүз таштаган көйүнөн уруп чыкты арка эшиктен. Бир эшик кылып койгонбуз, сол жерден ошол жактан чыктык да, экөөбүз бышылаган эшикке чыгып наракка барып отурдук, карап туруп алыстанчы. Эшикте машинасы турат. Анан карап турабыз да, анан кийин баягы кандай десем, со стороны комик көрүнүшү мүмкүн, бирок баягы адамдын ичиндеги от, ичиндеги намустуулук, келинчегиңиздин бушулдаганы, чарчаганы, бутунда бир сансыз бар, бир сансыз жок кези болгону, жаңы эле боюнда болгон кези, аябай башкача болот экен. Анан баардыгын сен туруп тур, кетти, сен үйгө бар, мен азыр келем. Мурун чогуу иштеген бир таанышым ушул жерде ресторанда иштечү. Ага бардым, ал менен барып отуруп сүйлөштүм, тууган дедим. Мен ушундай ситуация болуп атат, мага компания керек. Мени официалдуу түрдө бир жерге регистрация кылып кой. Мен кичине болсо жүзүм жарык иштедим. Анын аркасында канча доля десең, ошончо доляны мен сага берип турайын. Экөөбүз сүйлөштүк, ал айтты, мен бул жерде иштейм деле деди. Владелец менен сүйлөшүп көрөйүн, окей десе, келип сүйлөшүп таанышып көрөсүңөр деди. Хорошо дедим. Бир жума өтпөй мага чалды, келдик. Жана бала менен жолуктум. Бирок владелец менен жолуккан, анда за граница экенин ал. Өзү менен жолуктум. Жолуктум да, ага эмне дедим, шарттардын баардыгын айттым. Ал мага ушундай деди. Арслан, магазинде керек болгон документти бухгалтериядан алып бер. Болгону сага залог, карыз мурска кирип кетти, залог таштап берет деди. 6 айлык сигорта деп коет, налог деген сөз. Ошону таштап бүт расходторун өзүң камсызда. Түшкөн акчанын таза выручканын 15%-ин алам деди. Хорошо дедим, анда сүйлөштүк, сен мага полный документтерди бер. Ошентип анан кийин экөөбүз тигил жакта, бунун ылдый жагында 23 метр квадрат жер болгон бир центральный жерден место таптык. Ошол жерде жаш документтерди бүтүрдүк. Документ бүтүргөн жокпуз байке. Документти бүтүрдүк, бирок биз кандай десем мындай. Мен ал кишиге ишендим да. Ал айтты, документтерин тапшырып койдум, сен ишиңди кыла бер деди. Мен каякта бар доверительный лицо болгон үчүн эчке деген жок. Макул анда деп барды экөөбүз ачып жыргап алганбыз байке. Ушунчалык бар сүйүнүч бар. Эмесе чөнтөгүбүздө бир тыйын жок. Эмнени сабат берем? Ниетти түздөгүлө. Биринчи очередь. Целди, максатты жакшы коюш керек экен. Планды түзүш керек экен, дисциплина болуш керек экен. Ушул нерселерди кылсак, калганын Аллага коюп тоокел менен уруш. Мен чөнтөдө бир тыйын жок ушу бизнести баштаганбыз. Бир тыйын жок. Бир тыйын дегенде баягы бардык адамдар бир бизнес ачып, капиталын эсептейт да, мисалы. Мен капиталын эсептеген жокмун. Чөнтөмдө бир топтон акчам бар. Ошо менен тоокел кылып, риск кылып киргем. Нарак-тарактарын кылдык, жасадык, дифференс койдук, гүлдү тептик, соданы баштадык. Чалып койдум тигигечи. Документтер болот, сен уга таяка тапшырып койгон, не переживай, так что тапи деди. Мен иштеп атам анан. Тиги жакта отельде иштейм, плюс бул жакта да иштейм. Эртең менен 7ден 4кө чейин отельде болом. Отелден чыккандан бул жумушка келем. Келинчек уже немеси жакындашып баштады. Анан эле 31 декабрда бизде банкет бар отельдечи. Иштеп атсам эле чалат келинчегим. Мияктан бирөө келип эле что-то фирманын хозяинин жапкылам деп атат деди. Эмне болуп кетти экен? Бериши телефонду. Телефон чалдык, сүйлөштүм, айттым. Альпер деген таанышыбыз болчу. Альпер ушундай сага айткам деди. Мен сен за граница болгон үчүн мен сага жолуган жокмун. Көрсө бул адам ал жердеги мен берген акчанын баарын карманга коюптур. Эч ким менен сүйлөшпөптүр. Эч кандай фирма жок, эч ким менен эч кандай нерсеси жок. Мен ортодо калып калдым. Келинче эми келип атат. Эмне кылам? Болуптур деп мен жумуштан чыгайын. 2 күн убакыт бер, мен 2 күндөн жолугам сага деди. 2 күндөн жолуктук. Ал айтты, ал мени карады. Биринчи очередь ушундай күрт өзүчү. Бирок кипрстык. Бул жактын гражданствосу менен күрт экен. Сооктук. Айтты, Арслан деди. Карап турсам жакшы эле адам экенсиң деди. Экөөбүз сүйлөштүк. Жакшы эле адам экенсиң деди. Мен сага уруксат берем, иштей бер деди. Керек болгон документтерди бухгалтериядан ал деди. Ал кезге чейинчи байке ушундай ситуация болду. Бай кидайт этип кеткен баланы менин колумда пакетчи болуп курьер болуп иштеп жүргөн бала мага айтып калды, Арслан деди, тиги бала тигил жактан акча уурдап кетип калыптыр. Сен эмне? Мен нормально эле деди эле. О, нормально эле деп анан ошентип калды. Чалсам эле албайт. Анан эле беледие мэриядан келди, бизди жабып салды. Сыртта баягы бир аз убакыт болсо көрсөтөйүн, ондай эле бир стеклянный жер. Биз деген ал жерди эмне кылабыз? Ичинде товар бар. Товарды алып койгонмун.
товарды алып койгом, эмне кылабыз? Анда дагы Аллага кой дедим бардыгын. Болот, мен чечем, сен мага ишен. Биринчи Аллага ишен, андан мага ишенер, таптет беребиз. Экөөбүз ал сатып атат онлайнчы, ай соода жакшы болуп атат, соода да болуп атат, кыйынчылыктар да келип атат да. Айнекти жаптык, пакет, мусорный пакет менен алып чыктык. Эшикте кире турган жерин полный караңгыладык. Эшин жаптык. Биз уже нелегально сатып, потому что бизге мамлекет уже ачкан уруксат берген жок, жапкылады атат. Ошентсе дагы сырттан неме болуп коет, ичин иштей бердик. Анан сырттан бирөө жарым келет, баягы клиенттер бар да, постоянно келет, тыкылдап, мен айт биз ага жазып койсо, иш тыкылдап кана биз ачабыз депчи. Эшти кат мынча алыс жерден дырка кылып койгом, карап коем. Эси клиент болсо ачам, эси башка нерсе болсо ачпайм. Ошентип кыйынчылыктар болду байке. Анан баягы владелец менен сүйлөшкөндөн кийин ал добро берди. Уже бардык документтерди официалдуу түрдө тапшырдык. Байке эң жакшы ушунча мээнет кылып келгенден кийин эшикте мына мусорный мешокты чаптадыңыз дешкечи. Эшикке чаптагандан кийин ушу мешокты ошол айнектен алыш болчу да. Алып атканда ушунчалык гордость, кандай десем, ушунчалык бир сыймыктануу, баягы ушунча мээнет кылгансыз бул нерсеге. Келинчегиңиз бар бул жактан. Анан ушунчалык гордость менен эшикти ачтым. Эшиктеги баннерни рекламочу биз аны жакпачубуз да. Уруксат жок, жакпачубуз. Баннерди жагасың, светти жаркыратасың. Заказ болсо да рахат алып ичинде отурасың да. Келинчегим операция болгон убагында машина кист алдырган. Анан эмне болду? Төрөгөнү уже немеси келип калды. Биз постоянно көрүп жүргөн больницага барсак бизди кабыл кылбай койду. Алар айтат, силер операция болгону кетсиңер, операцияны подтверждающий мага справкаңар керек. Анан мен ал справканы сурашын билип, мен бул жактан алдыртып, ал перевод кылып коюп койгом. Эч кандай проблема болбош келе. Госпольница барса, госпольницадагы постоянно текшерип жүргөн врач бизге келди дагы. Сен операция болгону экенсиң кистанан, то есть мен сени ала албайм төрөтүңдү. Мен риск кыла албайм. Карьеримди да кое албайм. Сен лучше башка бир больницага барып төрө, либо безопасный деген бир профессордун справкасын алып кел, аны төрөтөм деди. Келинчең элестетип койсоңуз, байке, келинчегиңиздин боюнда бар, толгоосу келе атат, кыйкыры бар, ыйлагы бар. Анан эмне кыласыз? Больницага бардык, ушул жерден чыгып, бул жака машина жок. Бул жака келдик, бул жакта биздин Айдана деген кызга подружкасы отуруп, ошонун машинасы бар эле. Ал да баласынан алган. Аллахтан разы болсун, бизге аябай жардам берди. Канат деген байкөл ал да аябай жардам берди. Анан ал машинасы менен бул жака келдик, бул больницага. Бул больницага келдик, бул больницадан да албай койду. Текшерди аябай. Бул больница болот. Анан ГОСТун башка филиалына бардык. Башка точкасына бардык. Ал жерден да албай койду. Эми ар бир больницага барып текшерилип чыккандан кийин баягы келинчегиңиздин ыйлаганы, келинчегиңиздин толгоого келатканы, келечегиңиз, арканкы жашооңуз, алдыңкы жашооңуз, кипр бүт нерсе көз алдыңыздан өтөт да байке. Кандай десем, жер жарылып, жерге кирип кетпеген эле ситуация болот да. Анан биз госпольницага бардык, немеге, Левкошадагы Госпуркан хастанесине барганда, эшиктен киргендеги эле биринчи сөз ушу болчу байке. Мени мынтип карады дагы. Сен ватандашмысың деп атпайбы? Бул деген сөз сен гражданствоң барбы деп сурады менден. Менден сурады. Мен айттым, жок, мен ватандаш değilim. Eşim buradadır. Sancısı vardır. Şu an doğmak durumdadır. Lütfen ilgilenir misiniz dedi. Yani men аларга кандай десем мындай. Келинчегимдин боюнда болуп турат, төрөгөнү ятат, толгоого бар. Суранч алгыла. Башка эчтеке деген жок. Албай койду ошентип. Сыртка чыгарып койду. Коридордо турабыз. Келинчегим белиң карап турат, анан Канат деген байкал ошол бизди ошол жака алып барган болчу. Чөнтөктө акча жок байке. Товар алып койгом, магазин жабык. Анан эмне кылабыз? Ал жагын Аллага койдум. Дедим дагы жакында, жанында эле частный клиникалар болчу. Айдаңыз дедим ошол жака. Не болду болбойт, айдаңыз. Айдады. Эме жанагы экстренный случай жак менен кирген жак менен кирдик, сразу палатага алды. Врач келди, көрдү, мен врачка айттым, токто дедим, тууганым. Бул операция болгон, мондай болгон. Аласыңбы? Сен могу эшиктен кирип келдиңби деди. Профессор экен, Аллахтан разы болсун ошол врачтан. Алды дагы, сен могу эшиктен кирип келгенден кийин мен сени алмак зорундайм деди. Бул деген мен могу эшиктен кирип келгенден мен сени алышым керек. Любой пациентти мен алышым керек. Дегенчерин алды, обслуживание алып кирди, 2 сааттан төрөдү. Анан ага чейин байке больница барсаңыз эле билесиздер, бул нерсени сиз деле көргөнсүздөр. Больница келгенде бирөө келди мага жаныма келип туруп эле. Кайсы пакет аласың деп атпайбы? Чөнтөктө акча жок байке. Кайсы пакетти аласың? То есть бир немеси 42 000 TL экен, ал кезде 42 000 чоң акча болчу.
операция жолу менен, анан өзү төрөт жолу менен. Пакет экиге бөлүнүп кетет. Мен айттым, наркоз менен төрөйт, операция жолу менен төрөйт деп. Анан суммасын жазып берди. Монча сумманы алып келишиң керек. Хорошо. Келинчем тул немеге кирип кеткен. Несі болса да мен ошол акчаны табам. Самый главный келинчем төрөсүн, баары жакшы болсун. Келинчем төрөп чыкты. Биринчи кызым чыкты. Анан кийин келинчем 1,5 сааттан кийин чыкты. Палатага алынды, жакшы барды, окей. Эми деген основной проблема турат. Акчаны каяктан табам? Эртеси күнү чыгыш керек алар больницаданчы. Акчаны каяктан? Аны да тобокелге койдум. Могу менин иштеген отелимдеги биздин ошол жерде шефтер, Нурзат эже деген кыргыз эжелер бар болчу. Ошолордун жардамы менен мен айлыгымды вперед эсептеп туруп чыгарып берди. Машалла. Алланын кудурети булда болсочу. Чөнтө бир тыйын акчам жок байке, ачык. Бир тыйын акчам жок. Арслан мырза, негизи эле биз мындай гүл дүкөнүнө киргенде эле кыздарды элестетебиз да. Сатуучулардычы, анан гүл дүкөнүн сиз ушул жерде ачып, өзүңүз ушул гүлдөрдү жасап, кардарларга ыңгайлуу шарттарды түзүп, алардын көңүлүн алып, аларга каалагандай кылып гүлдөрдү мындайча айтканда кызмат көрсөтөт экенсиңер. Анан мага кызыктуусу болуп атат, ушул буяктын кардарлары Кыргызстандан айырмасы кандай, Кипрдагы? Анан негизи эле бул гүлдү букетти жасоо ыкмасы кандай? Сизге кыскача болсо да айтып берейин. Негизи бул гүл багытында башында мен деле жакшы түшүнбөчүмүн. Баягы келинчегим бул нерсенин хоббиси болгон үчүн мен деле жакшы түшүнбөйт элем. Анан аудиторияга келе турган болсок, биздин бул жакта основной СНГштыктар алат. То есть это кыргызстандыктар, казакстандыктар, особенно көбүнчө россияндар, украиндер. Баягы кандай десем, бул жактын концепциясы биздикинен отличие болуп турат. Эмне дегенде биздеги ассортимент, Кыргызстанда ассортимент болсо, Казакстанда, Россияда ассортимент бул жакта жок. Биз ал ассортиментти бул жакка алып келиш үчүн ал деген 0,5 грамм алтындын ценасына туура келип калат. Ошон үчүн кымбат, постоянно риск болот, ошон үчүн көп алып келе бербейбиз. Анан ала турган болсок, бизде казактар көп болот. Буларда баягы кандай десем, кээ бир клиенттер жакшысы бар, түшүнгөн, түшүнбөгөн бар. Келип алып анан кийин Казакстандагыдай, же Россиядагыдай элестетип алып эле, бул сыртты мондай оформление кылгыла, мындай кылгыла, тигине кылгыла депчи. Бизден ар кандай нерсени требовать эте берет. Башка цветочныйлардан биздин айырмабыз эмне? Биз гүлдөрдү спираль жолу менен чогултабыз. Башка жерге барсаңызчы, башка жерде. Спираль деген мисалы үчүн мен деле бул иште профессионал эмесмин, бирок үйрөнүшкө, кылышка туура келди. Биздин флористтер келгенге чейин өзүм эле жасап жүргөм. Азыркы жасай калдым. Ушундай багыттар, эмне үчүн мындай спираль түрүндө чогултулушу керек? Гүлдү кармаганда сынбайт. Багыты туура турат. Оформлениясы, бүттүк багыты ушул жак менен туура турат. Букеттин баардыгы чогултуп аткандай спираль түрүндө чогултулат. То есть кандай десем, мындай айланып кетиш керек сапчактары. Эми түрктөрдүн жасаш ыкмасын сизге көрсөтүп берейин. Алар мондай кылат, көбүнчө ушундай эле түп-түз бойдон жак кылат. Ал булардын цвет сочетаемости да бир аз башкачараак. Буларда деген мисалы үчүн могу гүлдөрдүн кожуркалары, могу сыртында защиталар деп коет, колпачоктор, булар тазаланбайт. Азыр кээ бир багытта түшүнүп калгандар болсо, башка жерден заказ берип көрүлүп, бизден да заказ берип көрүлүп, өзүңөр анализ кылып көрөсүңөр. Буну ушундай эле коет, зеленде коет, мисалы үчүн бул зеленде бул. Бул гүлдү да мисалы коет. Мондай качество гүл биякта редка алып келген элес. Мондай эле кылат, ушул жерден эле ороп коет. Эч кандай неме кылбайт. Бул деген бизде баягы билесиз да, Советтер Союзундагы концепцияга эле окшоп калат. А биздики булардын сервистен, конечно, отличает. Биз баардык нерсени, кээ бир адамдар ушундай суроо берет да. Бурамайки келип алат дагы, эмне үчүн сиздердин витринаңарда гүл жок? Букетиңер жок. Хотя готов койгула дейт да. Мен концепцияны бир аз башка жакка бургам. Кандай кылып бургам? Заказ берген адамдын, ар бир адамдын өзүнүн фантазиясы бар, өзүнүн жакшы көргөн гүлү бар, өзүнүн оформлениясы бар. Биз клиенттин спросуна карата букет чыгарабыз. Клиенттин спросуна карата букет чыгарабыз. Клиент кызыл менен, бул стандартный болуп калды, кызыл менен акты аралаштырып бер десе, биз ошону аралаштырып беребиз. Клиент мужской оттенок десе, мужской оттенок беребиз. Клиенттин немесине жараша за свой каприз, за ваши деньги деп коет го. Бишкекке бир алып кетчү гүл жасабайлыбы азыр? Макул байке. Сиз жасаган гүлдү биз Бишкекке алып кетебиз. Колумдан келишинче профессионалдуу даражада жасап көрөлү.
Момунтуп жоготот экенсиң. Анан бул жакта баягы биздин башка бир флористикалык жерлерге барып калсаңыз, спираль өтө важный болгон нерсе. Бирдекени дагы өтө басымдап кетчү нерсе. Конкуренциядан дагы биз отличие кылышыбыз керек да. Конкуренциядан дагычы. Эмне дегенде бул жакта убагында биз единственный сервис болчу, русскоязычный сервис, качественный гүл. Мен Турциянын гүлү менен да иштегем, местный гүл менен да иштегем, ошондой эле Голландиянын гүлү менен, Кениянын да гүлү менен иштегем. Бирок азыркы убакта биз только Голландия менен иштеп атабыз. Неге дегенде биз келет да бизге келишет да көпчүлүк айтат да, эмнеге сенин гүлүңөр кымбат, тиги 100төн сатса сен эмнеге 150ден сатасың деген вопростор көбөйүп кеткен үчүн турецкий поставка менен иштеп кеттик. Алдан жалоба өтө көп алдык, кандай жалоба алдык? Гүл берген гүлүбүз 2 күндөн өлүп калат. Ал нерсени биз клиентке, заказчиктерге түшүндүрүп бере албайбыз. Ал нерсени түшүнбөгөндөр да аябай көп болчу. Ошон үчүн азыр Голландиянын гүлдөрү менен иштеп калдык. Байке, мен ойлойм бул гүл адресинде таза жана бүтүн бойдон жетип барат. Буну оформление кылбайбыз, кылабыз сизге. Мындай жакын. Сонун кана. Так. Дагы бир суроо да, Арслан мырза. Эмнегедир мен ушу таң калам да, бизде Кыргызстанда мына гүлдөрдү биздин эркектер шыпыргыдай кылып момунтуп көтөрүп жүрөт да. А мен биякта байкадым, Европадагы момунтуп көтөрүп жүрөт да, достойно. Эмнеге мындай шыпыргыдай кылат биздин эркектер? А Европанан Кипрда момунтуп көтөрүп жүрөт. Өзүңүз деле көргөндөй биякта англичаниндер, орустар, украинецтер баягы биз магазин барганда же болбосо бир өзүбүздүн жакшы көргөн бирдекебизди көтөрүп алып гордость менен алабыз. Булар жана эле бир жолдон бир экөөнү көрүп калдык. Ушинтип гордость менен көтөрүп бараткандар бар. Менин советим гүлдү алсаңар дагы эмнеге алабыз? Аял затынан алабыз. Конечно. Эмнеге алабыз? Ата-ана, апабызга алабыз, эжелерибизге алабыз, келинчектерибизге алабыз. Жакшы бир поводторго алганыбыз үчүн буну гордость менен көтөрүш керек. Ошо айтам да, мен деле мына гүлүбүз деле даяр болуп калды, кана. Так. Буюрса бул Кыргызстанга барганга чейин өзүнүн ушундай качествосуна жана сынып турат. Сону. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн биз Арслан мырзанын Флоренция гүл дөкөнүнөн ушундай сонун бир букетти жасадык. Кудай буйруса, ушуну биз Бишкекке жеткиребиз, сөзсүз. Анан Арслан мырза, мындай суроо да сизге. Эгерде биздин мекендештер сизге кайрылса, кандайдыр бир скидка гүл алам десе, ушул Кипрдагы барбы? Алар келсе скидка кылып бересизби? Мен бул Флоренциянын башына баштап атканда эле группа бар, кыргыздардын группасы, 600га жакын ошол жерде адамдар бар болсо керек. Реклама берип аткан эле баарын айткан. Кыргыздарга 10%, студенттерге 20% деген скидка деген. Бирок азыркы моментте инфляцион көтөрүлдү, бирок обязательно кыргыз мекендештерине, жайдаштерине, бордошторуна 10% скидка бар. Эгерде Бишкектен заказ берсе? Бишкектен заказ берсе, стоимостуна карайбыз деп айтып, бирок 5%, 10% акция. Доставка кылып бересизби? Доставка бесплатно кылып беребиз. Всё. Анда биз гүлдү алып Бишкекке кеттик. Так. Маегибиздин уландысында эми биз ушул атайын Кипр өлкөсүнө келгенден кийин сиз менен азыр барып кемага түшүп деңиздин жеңинде сүйлөшөлү. Кандай дейсиз? Сиздерди бир айландырып беребиз суу жеңинде. Ошентип эле кеттик. Арслан мырза, негизи эле мына азыркы учурда Кипр өлкөсүндө көп жылдан бери эмгектенип атасыз. Анан маегибиздин уландысында мындай суроо бергим келип жатат да. Бул жакта ишкерлерге кандай шарттар түзүлгөн? Негизи эле Кипрда тейлөө багытында кандай нерселерди биз өзүбүзгө тажрыйба катары алсак болот? Бул жакта туризм сектору аябай жакшы өнүккөн. Мындайча айтканда тейлөө кызматы аябай жакшы өнүккөн. Дүйнөлүк даражада десек да болот. Бул жактан эмнени үйрөндүк биз көбүнчө? Адамдар менен сүйлөшүүнү. Мисалы үчүн бизде ар кандай моменттер болуп калат. Ошо отелдерде официант болуп иштеп жүргөн кезибизде, өзү бармен болуп иштеп жүргөн кезибизде аябай негативный адамдар келип калат бизге. Кээинки адамдарга тамактары жакпай калат, кээинки адамдарга ошол кызмат кылганын жакпай калат, кээинки адамдар андай күлгөнү жакпай калат.
ошол багытынан баягы биз ошол энергияны өзүбүзгө питать этип, баягы агрессивдүү мамиле кылбай, түз мамиле кылуу жана ошону күлүү жол менен жеңүүнү, жумшак мамиле жасоо менен жеңүүнү бул жактан аябай көп эле тажрыйбалык десем жаңылышпайм. Түнү Кипрда ачыгын айтканда өтө оор. Дегенде бул жакта фирма ачыш үчүн биз уже 3-сорт, ачыгын айтканда 3-сорт массив болуп эсептелебиз. 3-өлкө ватандаштар түркчө айтканда. Бул жакта бизнес ачуунун ар кандай тармактары бар. Биринчиси бул партнер болуп, ушул жактын местный менен, местный гражданствосу менен ачсаңыз да болот. Өзүңүз дагы третий страна болуп, мамлекеттин жараны олтуруп да ачсаңыз болот. Но бул жерде ачыгын айтканда көп бизнесмендер бул нерсени жашырышы мүмкүн. Бул жакта база деген нерсе бар да. Биздин Кыргызстандагы деле мисалы налоговыйда, башка жерлерде бүт жеринде ошол жерде все равно баягы кандай десем, третий страна ябанчы деп коет. Третий странанын эмеси деген жазуу калып калат да. Анан жыл сайын баягы биздин буларга задание берилет да, чоң жумушкерлер мисалы налоговый службасына, сигорта дайресине деп коюшат. Ошолорго задание берген, ошол жерде эле биринчи листеде сиздин орнуңуз чыгып калат. Третий странанын жараны ушул жакта бизнесин ачты деген немеси чыгып калат. Ошон үчүн биринчи багыт сизге келет. Андан кийин местныйларга келет, андан кийин этап болуп жүрөт. Ошондой база бул жакта деле бар. Муну деген көпчүлүк бизнесмендер жашырышы мүмкүн. Андан кийин багыт, налог багытында НДСтер аябай бул жакта кымбат. Ачыгын айтканда, бирок баардык бизнес жумуштуу, прибылдуу десем да болот. Биз азыр цветочный бизнесте жүргөн үчүн биз экенин айтканда налоговый стандартный төлөнөт. Живой нерсеге, анан неживой нерсеге. Анан кийин Кипрдын ушундай бир багыты да бар. Налог багытын астында көп эле бизнесмендер эмне кылат, бул налогунан көйгөй болушат да. Налогунан көйгөй болушат. Мисалы үчүн Кипр өзүнүн чыгарган продукциясына налог албайт. Мисалы сүт, жашылча, помидор, огурцы, ошол нерселеринен мамлекет өзү налог албайт. Өзүнүн чыгарган өндүрүмүнө налог албайт, только сырттан келген продукцияга гана аябай чоң проценттеги налогторду алышат. Негизи эле бул жакта азыркы учурда ушул виза тармагында негизи мына ишкерлерге же биздин жарандар келип иштейм десе, кандай, мисалы үчүн виза алыш керекпи, же кандайдыр бир учетко туруш керекпи? Бул жакка келүүнүн эси биринчи очередде багыттан чектенбейли. Мисалы үчүн адам иштеш үчүн келе турган болсо, анда сөзсүз түрдө бул виза керек болот. Рабочий виза деп коебуз. Ошол обязательно керек болот. Ал кандай жолдор менен жасалат? Ал деген ошо келе турган адамдын, ошо Кыргызстандан келе турган жарандардын Кыргызстанда болгон тиешелүү болгон документтери чогултулат. Бул жактын органдарына тапшырылат. Бул жактын органдарынын биринчи очередде ошо кайсы фирма чакырылып атат, ошо фирма тарабынан текшерилет. Андан кийин полицейский тарабынан, милиция бөлүмүнөн текшерилет. Учетко турушат. Андан кийин разрешение на виза чыгарып берет. Уруксатнама деген чыгарып берет. Ошол уруксатнама менен гана аны деген Кыргызстанга жөнөтүлөт. Кыргызстанда ошол келе турган адамдын колуна берилет. Ал ошол документ менен гана бул жакка кире алат. Багыт иштеш багытына келе турган болсочу. Андан кийин бул жакта дагы нерсеси бар. Налог деген нерсе бар. Ар бир келе турган Кыргызстан мисалы өзүнүн мамлекетке жараша бөлүнөрөт булар. Мисалы биздин Кыргызстандан келе турган жарандарга 1000 евро налогу бар. 1000 евро налогун төлөйсүз. Бул деген гарантированный деген нерсе да. То есть бала мисалы үчүн ооруп калат, кырсык болуп калат, ошол нерселерде биз ошол акчадан колдонуп Кыргызстанга кетсе, өзүнүн мамлекетине келсе болот деген багытта. Бирок бул азыркы учурда өтө татаал болуп калды. Ачыгын айтканда өтө татаал болуп калды. Эмне дегенде именно мына третий страна деп коет, үчүнчү өлкөдөн келген ишчилерге, жарандарга Кипр уже кысуу калып атат. Ачыгын эле айтканда, Кипр аябай эле кысуу калып атат. Визалары чыкпай атат, көп визаларга квоталары жабып коюп атат. Азыр мисалы үчүн биз кече жакында эле 2 персонал алдырып келдик, Кыргызстандан 2 профессиональный флористка келди. Буларды алып келиш үчүн биз аябай көп немелерди кылдык. Чуркады көп жагын элечи, ачыгын айтканда. Мисалы үчүн квота жок кезинде биз квоталарды чыгарганга аракет кылдык. Именно Кыргызстандын 3-өлкөнүн жарандары болгон үчүн бул жерде рабочий виза чыгарыш бир аз татаалыраак. Турист болуп келе турган болсо дагы анын турист өзүнчө багыттары бар. Мисалы үчүн сиздин ата-энеңиз, бир туугандарыңыз келе турган болсо, сиз бул жакта иштей турган болсоңуз, конечно, ошо сиздин визаңыздын жанына, ошо визаңызды жазып атканда да ошол жерде жазылып, мисалы ата-энеңиз ким, атаңыз ким, апаңыз ким, аты, сояты деп коет, фамилиясы, имясы жазылат. Ал менен ата-энеңиз кирсе болот.
эч кандай немеси болбойт. Бул жака келүү жана кайра обратно кетүү билети болсо эле, анан бул жакта учетко тургузулат, миграционный учетко ошол жерде учетко тургузуп, так турист аркылуу бул жака келе алып кетсе болду. Биз билгенден бул жакта элчилик жок, жөн эле биздин элчилик ушул Турциядагы элчилик карайт да, Анкарада. Анан ошол жагында консулдук жактан кандай документтер керек болот? Анан силер кайсы жакка кайрыласыңар? Эмне кемчиликтери бар? Негизи Түндүк Кипрда биздин элчилигибиз болсо, негизи бул жакта жарандарга аябай эле жеңилдик болмок. Эң аздан болсо да баягындай диаспоралык услугалар болсо, ушул жактагы жарандардын кандайдыр бир офис контуру болсо, же болбосо бир офиси болсо да бул жакта жарандарга аябай эле чоң жардам этмек. Эмне себептен? Бул жактан үйлөнгөндөр бар. Бул жактан паспортторун срогу бүтүп калып, убактысы бүтүп калып, узартам дегендер бар. Биз бул документтердин баардыгын кылыш үчүн биз бул жактан керектүү болгон документтерди чогултуп, андан кийин Анкарадагы элчиликке барабыз. Анкарада элчиликке барып, ошол жактан записка алып, баягы очередке туруп дегенде, очередке туруп, бүтөрүчү документтерди бүтөрүп, андан кийин ошол жакка алып барабыз. Ал жакка барыш үчүн дагы толтур эле анесин каражат кетип калат. Документтерди чогултуш үчүн дагы. Биздин ушул жакта элчиликтин кандайдыр бир офистери ачылса, биздин бул жакта Кыргыздын граждан жарандардын аябай эле чоң жардамы болмок ачыкчасы. Эмне дегенде, өзүм эле кызым бул жактан төрөлдү. Мен бул жактан үйлөнгөм, өзүм деле. Мен ошол документтерди жасаштым, мен Анкарага баргам. Керектүү болгон документтерди чогултасыз. Чогулткандан аны Министерство внутренних дел, иностранных дел, андан кийин Түрк элчилиги деп коет. Алардын баардыгы ушунчалык көп кандай десем, чуркатат да, чуркатып ал документтердин баары бүткөндөн аны топтоп алып сиз Анкарага көтөрүп барасыз. Анкарага барасыз, Анкарадагы элчиликке дагы очередь жок, сразу эле кирип кете бербейсиз да. Айкеде очередке туруш керек болуп калат байкер. Очередке турасыз, очередке тургандан кийин аны очередиңиз келгенден кийин киресиз, документтериңизди тапшырасыз. Эсти ошол иштөө саатына туура келип калса, эсти убактыңыз жетишпей кала турган болсо, анда дагы бир күн алып кетишке туура келип калат ал жактан. Эмне дейт элек ушул элчилик тарабынан бир ушул жакта колдоо болсо, биздин бул жактагы жарандарга аябай эле чоң маселе болмок, аябай эле чоң жардам болмок. Бир эле пример кылып берейин сиздерге. Биздин бул жакта эки кыргыз инилерибиз бар, который жылдардан бери бүтпөй жаткан сот иштери бар. Мисалы үчүн, сот иштеринде да аябай көп проблемалар бар, аябай көп. Кандай десем, баягы кыргыздын дамкрат бере турган, жардам бере турган эмелеринде турушат. 3 жылдан бери бул жактан чыгыш албайт дагы, кириш албайт дагы. Бир жаман бир окуя болуп кеткен, ошол жерде бир немеге катышып калышып, сотко ашып кеткен иштери. Сотко ашып кеткен, ошо соттон бери биздин баягы несен бул жакта адвокат баягы өзүбүздүн жаран эмес да, чуркабайт да андайчы. Анан бул өзүбүздүн бир жаран ушундай бир нем контора болсо, алар мындай өзүнүн лицензиясы менен барып кайрылып турбуз. Бул жигиттердин маселеси эле булунтан эле чечилип калмакта. Азыр 3 жылдан бери менден да картайып кетти го дейм ал балдар бул жакта ошол маселени чечише албайт. Биздин Анкара элчиликке спрос кылышат. Бул жака айлык биздин парламенттеги депутаттар келгенде да ошол маселе менен кайнашкан, анда да эч кандай обратный неме деле болгон эмес. Азыр эми биз бул жакта бир болсо да бир уюм кылалы, бир диаспора кылалы, ушу биздин кыргыз жарандарга бир аз болсо жардамы тийсе, документальный жактарынан туулган жылы тууралуу көлүктөрүн алуу боюнча, справкаларды алуу боюнча, паспорттарды алмаштыруу боюнча ушуларга биз азыр диаспорага биздин бул жакта эжекелерибиз бар, эжекелердин себеби менен аракет кылып атат. Айгөл Султанова деген эжекебизге терең ыраазычылык. Ошол баардык документтерди, керектүү болгон документтерди өзүнүн ишине, башка нерсесин баарын токтотпой ошол нерсеге азыр аракет кылып атат. Иншалла буюрса ошол тарап мамлекет тарабынан уруксат берилип кала турган болсо, бул да болсо бул жакта кыргыз не только жарандарыбыз, Кыргызстандан келген студенттерге дагы аябай чоң жардам болмок. Азыркы учурда биздин жарандардын саны канча? Анан кыргыздар негизи эле интимаңар кандай биякта? Ачыгын айтканда мен 10 жыл Россияда иштеп келдим. Россиянын Санкт-Петербургда болдум 1,5 жыл. Ал жакта да аябай чоң количество кыргыздар бар. Анан Екатеринбург, Свердловская областта жүрдүм. Бирок ал жактагыдай, ал жакта мындай Кипрдагыдай ынтымакты көргөн жокмун. Ачыгын айтканда, неге дегенде биз отелде иштечүбүз да, отелден мисалы Рамазан айттары болуп калат, таалимдер болуп калат. Биздин улуу байкелери бар эле, дин тарабынан аябай жакшы болгон.
уюша калабыз, тамак жасай калабыз. Мисалы үчүн эртең менен жакшы саат 7-де жумуш барабыз. Саат 4-те кайра немеде общежитияда болуп калабыз да. Келген кезде эле чогулагалы эле ошол жерде эле деңизге барабыз. Мисалы ынтымак аябай жакшы да бул жакта. Бири-бирибизге жакшы нерселерди, жаман нерсе мынакей. Бир эле мисал кетен кече жактан эле биздин эжекебиз ушул жактан Фамагустадагы больницадан төрөтмө алдына каза болуп калды. Биз ошону эле өзүбүздүн Кипрдагы группалар бар, кыргыздардын группалары. Ошол жактардан эле бөлүштүк. Бир күнүн жалган айтпасам бир 36 сааттын ичинде керектүү болгон сумма чогулду. Мындай нерсени көрө элекмин, ачыгын айтканда чет жакта жүрүп мындай нерсени көрө элекмин. Активно чогулушту. Бул жакта биздин энелерибиз тигил жакта рахматтык болуп кеткен эжекенин немесине да аябай чоң жардам беришти. Ошол жака барып больницада да жүрдү. Жогоруда айтып өтүлгөн эле биздин элчилик, консулдук болсо дагы эжекенин документтери бүтпөй, документтерин бүтүш үчүн биз Анкарага барып келдик. Биздин бул жакта документтер Анкарага жөнөтүлдү. Эжекенин немеси сөөгү бул жерде бир жумадай туруп калды. Азыр ачыгын айтканда бул жакта менин оюмча бир 1000ден ашык кыргыз жараны бар го дейм. Бул официалдуу түрдө болсо керек. Ар бир киши башында келгенде башка өлкөдө кыйынчылыктар болот да. Анан өзүңүз деле ошол кыйынчылыктарды жеңип өткөндөн кийин мына азыр эми жаштарга мүмкүнчүлүк дүйнө жүзүнө чыгууга өтө чоң да. Ушул бул жакка келем, иштейм, окуйм деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз, кандай мотивация берет элеңиз? Эмнени билиш керек алар? Биринчи очередте баягы чет жакка чыгып атканда биринчи очередте тилди билүү керек. Тилди билүү эң азынан эң мындай болбогондо 20-30% тилди билүү керек. Эси тилди билсе, ошо тилди биле турган багытына кеткени жакшыраак болот. Студенттерге дейин Кипр негизи рейтинг боюнча университеттердин даражалары büyük экен бул жакта. Чоң экен мындайча айтканда. Бул студенттерге аябай жакшы возможность түзүп берген. Жатаканасынан университеттеги немелери окуу багытына келсе, бул жакты мындайча айтканда совет берет элем да, келе тургандарға. Архитектура багытына, психология багытына аябай жакшы өнүккөн бул жакта. Бизнес кылам деген байкелерге дагы бизнес кылса болот. Ар бир бизнестин бул жакта жакшы эле заработка кылса болот. Эч кандай аркага кетпейт. Особенно недвижимость багытына келе турган болсо. Ошол бул жакта туризм сектору аябай өнүккөн. Ана тейлөө багытында бул тейлөө багытында только эле обслуживание сервисти үйрөнбөйбүз да, адамдар менен маектешүүнү үйрөнөбүз. Мамиле түзгөндү көп эле багыттарга жардам болот. Сизге азыркы учурдан пайдаланып ушул Кипрда ушундай теплоходдо, деңизде сиз менен азыр аябай жакшы маек курдук. Сизге азыр эркин микрофон берейин. Кыргызстанга калуу тилектериңизди айтып койсоңуз болот. Кыргызстан биринчи очередте өнүгүүнү каалайм. Кыргызстаныбыз өнүксө, биз да ушинтип чет жакта жүрбөйт элек. Ачыгын айтканда биздин бүттүк эле жарандар чет жакта жүрмөк эмес да. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өзө берсин. Бийлик багытындагылар азыркы учурларда аябай чоң кыргызстандык жарандарга жардам берип атат. Мына инвестиция жолдору боюнча Кыргызстаныбыз өнүксүн. Башка эчтеке тынччылык болсун, аманчылык болсун. Кыргызстаныбыз өсө берсин, өнүгө берсин. Илим жагынан, билим жагынан, маданият жагынан, чыгармачылык жагынан, диний жагынан дагы азыр мурунку жылдарга, мурунку немелерге караганда азыр өнүгүүлөр жакшы. Ушул темп менен кетип турган болсок, мен ойлойм акыркы 5-6 жылдын ичинде Кыргызстан бул өтө эле өнүккөн мамлекеттердин арасына кошулуп калат деген ниеттемин. Учурдан пайдаланып ата энеңизге деле салам айтсаңыз болот. Ооба, атам, апам, конечно, ата жок апам немеси менен азыр ушул уровеньге жетип атабыз да. Ушул уровеньге жетип атабыз. Ата энемдин поддержкасы менен, ата эненин дуасы менен ушул жакта жүрүп ушул уровеньге жетип атабыз. 8 жыл болду атамды көрбөгөнүмө, апамды көрбөгөнүмө, бир туугандарымды көрбөгөнүмө, кола коңшу урук туугандарымды көрбөгөнүмө 8 жылдын жүзүп атат. Аябай сагынабыз. Баягы кандай десем, принцип бар экен. Ошо чет жакта бир стабильностьти кылып кое эле буюрса кетебиз ата энесинин жарымына. Келишке кызмат кылуу маалы келди. Буюрса ата апа, бир туугандарым, ата энем, менин жердештерим, досторум буюрса аз калды иншалла. Барып калабыз. Сагынган учурда эмне кыласыз? Сагынган учурда телефон азыр неме жакшы болуп калбадыбы? Сразу эле видео звоноктон чала калабыз, бирок атам менен апамдын дагы, бир туугандарымдын дагы көзүнөн көрүп турам да, аябай сагынгандарын. Баарын таштап коюп кетип калайын дейсиз, бирок бул жакта бир нерсени тургузуп, аркаңызда адам коюп калгандан кийин сизди токтотуп калат экен да. Айтасыз, алдап коесуз, баягы тура туруңуз бир ай, 2 ай деп
Буюрса иншалла могу жылы жакшы бир нерселерди ниет кылып койдум. Алда койгон бир жакшы бир пландарым бар болчу. Буюрса атам менен апама кылабыз кылам. Рахмат. Ийгилик каалайбыз сизге. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Келгениңиздерге, көңүл бурганыңыздарга. Арслан мырза, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Атайын бизге ушул мекендештер төл долбооруна Кипрдан маек куруп бергениңиз үчүн бүгүн өтө пайдалуу жана биздин жаштар үчүн кеңеш берип, келечекте ушу жаштар эгерде чет өлкөгө чыгам десе кандай жагдайларды билиш керек деген бир кичинекей болсо деле аз эле процентте өздөрүнө маалымат алган болсо биз өзүбүздүн эмгегибизди актаган болгон деп ойлойм да. Биздин компаниянын атынан, биздин телевидениянын YouTube каналынын атынан кичинекей белектер бар. Ошолорду кабыл алып коюңуз, анан алыста жүрөбүз, башыңыз аман болсун деп бул калпакты атайын Кыргызстандан ала келдик. Так, азыр. Кийгизип коеюн. Аманчылыкта Рахмат чоң, Аллах разы болсун. Бул калпакты никени окуп атканда ийгини. Анан бул биздин YouTube каналынын атынан кичинекей биздин президенттер. Рахмат чоң, Аллах разы болсун. Ден соолуктуңуз, рахмат сизге. Доор медиага сизге да чоң рахмат, Аллахтан разы болсун. Ушул жакта жүргөн кыргыздарга особенно аябай чоң дух бердиңиздер деп ойлойм. Сиздердин дагы жумушуңуздарга ийгилик. Так что бул жакта турган каармандарга айтат элем, Доор медиага жазылгыла, катталгыла, комментарийде жазгыла. Рахмат. Чоң рахмат сиздерден, Аллахтан разы болсун. Рахмат. Чоң.